Саламатсыңарбы 2009-2011 тайпасынын студенттери. Бүгүн силер менен педагогика жана психология предметинен ойлоо жана анын түрлөрү деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты ойлоо жөнүндө жалпы түшүнүк алуу. Ойлоонун формалары жана түрлөрү жөнүндө окуп айтып берүү. Ойлоону активдүү изилдөө 17-кылымда башталган. Узак убакытка чейин ойлоо логикалык маселе менен бирдей түшүнүк катары эсептелип келген. Ой ойлоонун негизги бирдиги болуп саналат. Ой аркылуу курчап турган дүйнөнү, башка адамдарды жана өзүбүздү таанып билүүгө аракет жасайбыз жана аны түшүнүүгө жетишебиз. Ойлоо деген эмне? Ойлоо предметтердин, кубулуштардын, түшүнүктөрдүн өз ара катнаштарын сөз аркылуу жалпыланган түрдө адамдын баш мээсинде чагылышы. Мисалы, көп кылымдар бою кабыл алуунун натыйжасында жерди кыймылсыз, күн аны айланып турат дешкен. Чындык бурмаланып кабылданган. Кийин ойлоо процессинин жардамы менен күндүн айланасында жер айланып турганы далилденди. Ойлоо таанып билүү ишмердүүлүгү катары адамдын алдында кандайдыр бир чечилүүчү зарыл маселе пайда болгондо жаралат. Адам ойлоо аркылуу алдында пайда болгон маселени, проблеманы чечет. Ойлоо кеп менен тыгыз байланышта болуп, дайыма ички кеп аркылуу ишке ашат. Ойлоонун жүрүшүнө эмоция таасир этет. Эмоция жаралганда гана адам өтө татаал маселелерди чечүүгө жетишет. Мисалы, окумуштуулар, саясатчылар жана башка өз кесибин сүйгөн адамдар ар кандай тоскоолдуктарды жеңип чыгышып, жаңы нерселерди жаратышат. Анткени алар ойлонушуп, өз ойлорун чындыкка айландыруу үчүн күрөшүшөт. Ойлоо инсандын өзүн өзү аңдап билүүсүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Ошондон адам кайсы маселени чечүү керектигин, чечилүүчү маселеге болгон өз мамилесин аңдап билет жана өз ойлорун, идеяларын бөлөк адамдардын ойлорунан, идеяларынан ажырата билет. Ойлорун формалары: биринчи түшүнүк, ой жүгүртүү, корутундулоо. Түшүнүк ойлонуунун формасы катары жалпылоонун эң жогорку деңгээли. Түшүнүктө нерсенин эң негизги касиети чагылдырылат. Ой түшүнүк аркылуу гана билдирилет. Ой жүгүртүү бир объекттин, нерсенин касиеттеринен, сапаттарынан башка объекттин айырмачылыктарын, окшоштуктарын аныктоо. Корутундулоо бир нече ой жүгүртүүлөрдүн негизинде келип чыгуучу жыйынтык ой. Ойлоонун түрлөрү экиге бөлүнөт: практикалык жана теориялык болуп. Ойлоо заттын маңызын ачуучу идеялардын кыймылы. Теориялык ойлоо үчкө бөлүнөт: теориялык түшүнүктүү ойлоо, теориялык образдуу ойлоо, көргөзмө образдуу ойлоо. Теориялык түшүнүктүү ойлоо. Ойлоонун бул түрү даяр маалыматтарды, башка адамдардан алынган информацияларды колдонуу менен акылдын деңгээлинде жүзөгө ашат. Ойлоонун бул түрүн илимий кызматкерлер кеңири пайдаланышат. Теориялык образдуу ойлоо ойлоонун бул түрүндө образдарга таянат. Керектүү образды эске түшүрүү же чыгармачыл жол менен максатка ылайык кайта түзүү аркылуу пайда кылат. Ойлоонун мындай түрүн искусство, адабият тармагында же образ менен иштеген илимий кызматкерлер колдонушат. Көргөзмө образдуу ойлоо. Мында адам чындыкты көрүп, аны менен тыгыз байланышта болот. Ойлоонун бул түрү практикалык иш менен иштеген адамдардын иш аракеттеринде кеңири колдонулат. Урматтуу студенттер, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бышыктоо үчүн суроолор: чыгармачыл ойлоо деп эмнени айтабыз? Кандай адамды чыгармачыл адам дейбиз? Үй тапшырма: ойлоонун түрлөрүнө мисалдар келтиргиле, окуп жазгыла. Тема боюнча маалыматты интернет булактарынан Козубай Миңбаевдин «Адам психологиясы» деген эмгегинен тапсаңар болот.